Сайкал медициналык клиникасы сизге өзүнүн дарылоо кызматтарын тартуулайт. Бизде терапевт, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, педиатр, лор врачтар жана үй шартында УЗИ ЭКГ текшерүүлөрү, анализдер чыгарылат, капельница коюу, балдарды сүнөткө отургузуу жана башка медициналык кызматтар көрсөтүлөт. Москва шаары жана Москва облусунда 24 саат бою иштейбиз. Биздин байланыш номерлер 8926 466 7368, 8926 475 2077. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Бүгүн биз суроо жооп рубрикабызды улантабыз. Бул суроо жооп рубрикасы абдан негизинен пайдалуу рубрика болчу да экен. Себептен көп мекендештерге кыска нуска 5-6 суроолорго жооп берип, ошолорго маалымат бергенге жакшы экен. Бул мекендештерден келген суроолор, ошон үчүн көбүңөр билсеңер, көбүңөр билбейсиңер, ошо билбеген мекендештерге кулагыңарга күмүш сырга. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо: кирип чыккан сайын Сахарова барып туруш керекпи дейт. Жок мекендештер, кирип чыккан сайын Сахарова барып дактилоскопия метасвидетельствосун өтүп кереги жок. Эсиңизге тутуп алыңыздар, дактилоскопияны сүрөт тартып алууну болгону өмүрүңөрдө бир эле жолу өтөсүңөр, а метасвидетельствование болсо, аны болсо жылына бир жолу. Кайсыл айда өтсөңүз, ошол айда жылына бир жолу өтүп турасыңар. Андан арасында 10 жолу кирип чыксаңыз деле, же болбосо 2 жылда 3 жылда бир жолу кирип чыксаңыз деле, жылына бир жолу ошол Сахаровдон метасвидетельствование өтүш керек. Кийинки суроо. У меня есть вопрос, почему Казахстан Белоруссии получает сразу РВП, а нам не дает, требует основания. Мы, кыргызы, тоже находимся в Евразийском экономическом союзе, точнее в таможенном союзе. Закон должна быть для всех одинаково. Решать этот вопрос, мы хотим получить гражданство Российской Федерации, как же казахи и Белоруссии. На русском языке этот вопрос прозвучал. Значит, смотрите, этот вопрос очень емкий. Для этого давайте мы сделаем отдельное видео, потому что требуется очень много фактов. То есть здесь члены Евразийского экономического союза в зависимости от своего межгосударственного соглашения имеют определенные преференции. Но на данный момент хочу написать просто номер телефона специалистов, которые занимаются гражданством, РВП, вид на жительство. Можете им позвонить и подробно получить информацию. Далее я позже сделаю отдельное видео на эту тему. Спасибо. Кейинки суроо. Салам алейкум, менин паспортум жоготуп алдым, кантип жана кандай документтерди тууралашым керек, кенен айтып берип коюңуздарчы. Урматтуу мекендештер, ошол эгерде силер документиңерди, паспортуңарды жоготуп алсаңар, эң биринчи ирет сөзсүз түрдө кайсыл райондон жоготсоңор, ошол районго барып туруп, полиция кызматына, бөлүмүнө барып туруп, заявление, арыз жазыңыздар. Сөзсүз түрдө арыз жазыңыздар, себеп деген силердин паспортты башка бирөөлөр таап алса, ошону силердин атыңардан бирөө кредит алып койбосун, телефон кылып кредит алып койбосун, же болбосо башка ушундай финансовый учурларды колдонуп койбосун, же сиздин паспортуңуз менен акча которуп ийбесин башка жака. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ким паспортун жоголсо, заявление жазгыла, себеп деген ошол эке силерге кийинкиге ошондой туура эмес иштер болуп кетсе тастык болот. Анын негизинде заявление жазгандан кийин ошо заявлениени алып туруп эле элчиликке келесиңер, паспортун жоготтум деп туруп элчиликке свидетельство о рождении, туулган күбөлүгүңүздү оригиналын алып алып туруп, паспорттун копиясын болсо аны алып туруп, келип мен жоготтум, мына полициядан талоонум, мына справкам жоготтум дегендерди элчиликке тапшырсаңар, элчиликтин кызматкерлери консулдук бөлүмдөн 1 айдан баштап 45 күндүн ичинде силерге кайрадан жаңы паспортты бул жерден берет. Анын негизинде болсо, ошону алгандан кийин эле МВД кайсыл жерге регистрацияда турсаңыз, ошол жерге барып туруп, анан кийин миграционный картаны дагы же болбосо регистрацияны дагы кайрадан ошол жерден дубликатын алсаңыздар болот. Эгерде жоготуп алып туруп, Россияда азыр мен болбойм,
мен Кыргызстанга учуп кетишим керек десе, анда элчиликке келип ошол кагаздын негизинде эле, то есть заявлениянын негизинде, арыздын негизинде талоонду алып алып туруп, справканы алып алып туруп, СВР аласыңар, свидетельство о возвращении на родину, мекенге кайтуу күбөлүгү. Ошонун негизинде 1 айдын ичинде мекенге учуп кетсеңиздер болот. Ошол жанагы арыз жазып койгону сөзсүз унутпаңыздар. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Ишиңиздерге ийгилик. Суроом, самозанятыйлар регистрацияны узартуу мүмкүнбү? Тилекке каршы бул Россия Федерациясында ушу самозанятый статусу бул эмгек келишими менен тете болуп бир деңгээлге жете элек. Ошону болсо өткөндө депутаттар келгенде биз суранганбыз, өзүңөрдүн коллегаңардан суранып бергиле, Россиядагы депутаттардын, Госдуманын депутаттарынан. Ошо биздин көп мекендештер, таксисттер, андан тышкары курьерлер ошо самозанятый болуп эмгектенишет. Ошонун негизинде регистрацияны узартканга мүмкүнчүлүк болсун деп туруп, ал иш азырынча каралып атат. Тилекке каршы азырынча самозанятый менен регистрацияны узартууга мүмкүн эмес мекендештер.